Ассаламу алейкум. Бүгін биткоин жана алтынның графикасын анализ кылабыз. Азыр биткоиндин баасы 116 миң болуп жатат. Өзүнүн чокудагы баасы мунуку 100 почти чокуда баасы 123 миң болгон экен. Так азыр бул жерде 1 сааттык менен караганда резкий продажа болгонун өзүбүз деле көрүп турабыз. Мынакей ылдыйга түшкөнүн бул сразу мындайча айтканда негативный жаңылык же болбосо покупательдер уже продавецтер уже базарга кирди десек болот. Биз бул жерде бул уровеньди главный кылып колдонбокпуз, уровень поддержка катары. Анткени уже муну тешип кетти. Уже мунун бара турган жери максимум мен өз жеке оюмча уже 110 тарапты болжолоп жатам. Анткени бир күндүк графика менен кирип караганда, мынакей бир күндүк графика менен киргенде уже бул жерде главный уровень бар. Бул жерде 111 уровень сопротивления катары колдонсок болот. Мисалы мындай кылып бул жерде бекип калса, анда биздики дальнейший мөйдөгө жөнөгөнгө мындайча айтканда жакшы болот деп ойлоймун. Бул жерде дагы мисалы бул үстүнкү чоку менен ылдыйкы уровень сопротивления жакта уже боковикте уже жүрөт деп ойлосок болот. Азыр үстүнө ликвид чыкты, астына түшүп, астында ликвид алып кайра өйдөгө жөнөшү мүмкүн. Азыр буда биткоинда эч позиция ачуу деп ойлобойм. Мындайча айтканда шортко азыр биз бул бир күндүк менен караганда имбаланс зонасы чыккан. Имбаланстан жабып как раз кайра өйдө кетишин күтүш керек. Имбаланстын 50%-inde же болбосо полный жапкандан кийин позиция ачкан жакшы деп ойлоймун. Анткени кээ бир убактарда имбаланстын 50%-ин же болбосо полный жабып кетет десек болот. Так, үстүнкү позицияга тең созуп кое берсек болот. Бир күндүк графикада, если долгосрочный позиция, узак убакыт кармай турган позиция болсо, так, мынакей мындай түшүрүп коеюн муну. Мынакей позициянын кармай турган жери. Мынакей имбаланстан ачсак болот деген ойдомун. Так, дагы бул бир күндүк менен түшүнүктүү болду. 4 сааттык менен баягы эле ошол имбаланс зонасы бул жерде дагы. Азыр 15 мүнөттүк менен карап кеткенде, так, 15 мүнөттүктө бул жерде ордер блок зонасы бар. Будан разворот күтсөк деле болбой калат, анткени бул слабый болуп эсептелип атат. Бизге бир күндүк менен караганда өзүбүз деле көргөндөй бул жерде имбаланс зонасы жана бул жерде ордер блок зонасын көрүп турабыз. Бизге 2 точка ход бар. Биринчиси ордер блок, андан кийин имбаланс, экинчиси FVG деп турат. Ошо эки позициянын бирөөсүнөн позицияга лонгко кирип көргөнгө аракет кылсак болот. Бул биткоин бир күндүк графика. Так, түшүнүктүү эле, как раз уровень катары колдонсок болот экен. Имбаланс ордер блок жакта. Так, эми алтынды да көрө кетелик. Алтындын графика баасы 3365 болуп жатат. Алтын азыр өзүбүз деле бир күндүк менен караганда бул алтын өйдө өсүп турат. Бул боковик зонасында болуп туруп калды десек болот. Азыр бул жерде эч түшүнүксүз бир күндүк графика менен караганда. Муну 1 сааттык менен эле, анан 15 мүнөттүк, анан 5 мүнөттүк менен позиция ачып шорттосок болот деген ойдомун. Так, 1 сааттык менен алтындын графикасын карап кеткенде үстүндө как раз ликвид чыкты. Мынакей примерно 3375-те ликвид зонасы. Бул ликвидди
алгандан кийин ылдыйга акырын продажаны карап көрүш керек. Азыр өзүңүз деле көргөндөй имбаланс ФВГ зонасынан өйдөгө отскок берип үстүңкү ликвид алганга кетип баратат. Бул бир сааттык графикада. Значит, буда 15 мүнөттүктө карап, так 15 мүнөттүктө деле эч өзгөрүү жок. Ошондой эле 15 мүнөттүктө бул жерде имбаланс зонасы мындайча айтканда слабый болуп калат. ФВГ күтө турган жерибиз биздики ордер блок зонасы, мындайча айтканда ликвиддин алынышын күтүш керекпиз. Мынакей мен чийген эмеде мынакей двойной вершина кылып чийип койдум. Бүттүк полный жабылышын күтүп ылдыйга шорттогон жакшы деп ойлоймун. Азыр бул жерден покупкага деле кирип алсак болот, бирок покупкага бул жерде ликвиддер уже өзүңүз деле көргөндөй алынганын деле көрүп турабыз. Мынакей үстүнкү уже ликвид толугу менен алынган. Значит, бул ылдыйга деле түшүп кетиши мүмкүн. Азыр биткоин мындай өзүңүз деле көрүп тургандай ылдыйга түшүп атат. Мынакей 15 мүнөттүк. Так, бул биткоин доминациясы экен. Мынакей биткоин өзүнүн базы, биржадагы. Так, биткоин азыр бул ылдыйга бир күндүк менен караганда өзүбүз деле көрүп турабыз ылдый кетип баратканын. Азыркы кезде бизде биринчи зона жана экинчи зона точка ход бар. ФВГ жана ордер блок зонасы. Значит, биток эгер ордер блок зонасына түшүп келсе, анда алтын жакшы эле көтөрүлөт. Бара турган жери үстүнкү ликвид деп эсептелсек болот. Примерно 5 мүнөттүк менен көргөндө. Так, мынакей 5 мүнөттүк менен көргөндө кызыл ордер блок зонасы болуп калат, ылдыйга шортко. Азыр бул жерде бир аз снятие ликвидность болду. Үстүнө жаңы ликвид чыкты. 15 мүнөттүк менен караганда бир сааттык менен карап кеткенде бул жерде накопление, мындайча айтканда имбаланстан ФВГдан берип өйдөгө отскок бергенин көрүп турабыз. Азыр муну ылдыңкы ликвиддердин алышын күтүп туруп, үйдүңкү ликвидди примерно 3375 ликвидди алгандан кийин ылдыйга кирген аракет кылыш керек шортко, продажага. Бул бир сааттык графика. Так, 15 мүнөттүктө деле өзүбүз деле көрүп турабыз. 15 мүнөттүктө деле ылдый жакта ликвид чыккан. Мынакей эң түйүнкү 3340 трапта. Жана бул өйдөгө накопление кылып барышы мүмкүн. Азыр айта албайм, азыр өзүп кетиши мүмкүн эме, өзгөрөт кетет деп айта албаймын. Жакынкы арада өзүшү мүмкүн. Астында дагы өзүңүз көргөндөй бул тарапта дагы ликвиддер чыгып атат жана үстүнө дагы ликвиддер чыгып атат. Бул 15 мүнөттүк графикада. Значит, бул астыңкы ликвид жана үстүнкү ликвидди алып, үстүнкү ордер блок зонасына барат, кызыл зонага. Мен өзүмдүн жеке оюм. Так, азыркы бул уже түшүнүктүү болуш керек. Так, удалить рисункаларды өчүрүп коеюн. Так, азыр кезде дагы токен деген монетаны анализ карап коелук. Так, бул токен өткөнкү позицияда мындайча айтканда жакшы эле илинген. Мунун эмеси сүрөтү Telegram каналда бар. Бул ылдыңкы ликвидди мисалы алып туруп кайра өйдөгө өсүп имбаланс зонасына отскок берип өйдөгө кеткенин көрүп турабыз бул жерде. Азыр буда позиция жабылган менки. Бул өзүбүз деле караганда бул ордер блок зонасынан көк зонаны көрүп турабыз. Ордер блок болуп эсептелет. Будан тийип өйдөгө отскок берип аткан, өйдөгө кетип баратканын көрүп турсак болот. Азыр бул жерде эң чоң
ордер блок мындайча айтканда имбаланс зонасы кызыл болуп эсептелинет. Бул зонадан ылдыйга мисалы ордер блоктон өйдөгө барып будан ылдыйга түшүшүн күтүш керек. Анткени бул токен деген монета бир күндүк менен караганда бул ылдыйлап эле келаткан монета да. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Тренд ылдыйга кетип баратат. Значит, бул ылдыйкы эң түбүндөгү ликвидти алынга барат. Мисалы бул ликвид 1.0.011 деги ликвид болуп эсептелинет. Так, бир сааттык менен карайлык дагы. Бир сааттыкта астында ликвид зонасы жана бул жердеги имбаланс зонасы полный иштеген жок, жабылыптыр. Мындайча айтканда почти иштеди деп эсептесек болот. Полный жабып, кайра бул жерде накоплениеда турганын көрүп турабыз. 15 мүнөттүк менен караганда бул жерде жакшы эле накопление болуп көрүнөт. Накопление зонасы. Так что видео кыскача болду. Дагы эңки видеону 1 сааттан кийин же болбосо 2 сааттан кийин YouTube'га чыгарамын. Так что карап отуруп турабыз. Кимге кызык болсо лайк басып, комментарийга өзүңүздөр жаза кетиңиз. Базардын биткоиндин каяка барарын ошолорду жаза кетиңиздер.